Бул сүрөттө көрсөтүлгөн 2-3 кабаттан турган имараттар 1933-1961 жылдары курулуп колдонууга берилген. Советтер Союзу убагында курулган мындай имараттардын саны Бишкекте 1,5 миңге чукулдайт. Алардын колдонуу мөөнөтү 50 жылдан 70 жылга чейин гана жарактуу. Эми мамлекеттик курулуш агенттиги Сталинка жана Хрущевка деп аталган мындай көп кабаттуу үйлөр үчүн реновация программасын иштеп чыгууда. Необходимо обновлять жилой фонд республики. Бүгүнкү күндө өлкөнүн турак жай фондун жаңылоо зарыл. Албетте, Советтер Союзу убагында көпчүлүгү курулуп калган. Биз муну менен токтоп калбашыбыз керек. Биз жаңы турак жайларды куруу менен алдыга жылышыбыз маанилүү болуп турат. Реновация бул жаңылануу. Аталган программа аркылуу мамлекет жарактуу мөөнөтү аяктап, эскилиги жеткен Сталинка жана Хрущевка үйлөрүн жаңылоону көздөп жатат. Бирок үйлөрдү салуу ал жерде жашаган жашоочулардын макулдоо менен гана жүргүзүлөт. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Нурдан Орунтаев бир дагы жаран мамлекет тарабынан мажбурланбай турганын, үйдө жаңылоо алардын каалоосу менен жүргүзүлөөрүн белгиледи. Честно говоря, вот вопрос. Чынын айтканда, реновация маселеси өткөн жылы көтөрүлдү. Реновация деген эмнени түшүндүрөт? Реновация бул жаңылануу. Биз өмүр бою Советтер Союзу убагында курулган үйлөрдө жашабайбыз да. Качан алар кулап кетет деп күтүп жүрөбүз. Биз жашоочуларыбыздын коопсуздугун ойлошубуз керек. Ар бир нерсенин мөөнөтү бар. Биз дагы ошол мөөнөткө жакындап келе жатабыз. Жарактуу мөөнөтү бүткөн тагыраагы 1950-70 жылдары курулган үйлөр сейсмологияга туруштук бере албайт. Бул ал жердеги жашоочулардын өмүрү үчүн абдан кооптуу дагы болушу мүмкүн. Нурдан Орунтаев тилекке каршы өлкөдө алардын техникалык абалын текшерген компания жок дейт. В отличие от других стран у нас. Башка өлкөлөргө салыштырмалуу бизде мындай үйлөрдүн сапатын текшерген башкаруу компаниясы жок. Мисалы, алысталбаганда Россия коңшу Казакстанда ички бөлүгүнөн баштап тышына чейин үйдү текшерип караган компания бар. А бизде болсо мындай жок. Биз ошол үйдү караган кожоюндар менен гана чектелебиз. Эгер реновацияга туура келген үйдү жаңылоо керек болсо, ал кандай процесс менен жүргүзүлөт? Мисалы, инвестор заманбап турак жай комплексин куруу үчүн эски үйдү же жер тилкесин сатып алууну көздөп жатат дейли. Оболу ал инвестор имаратты сатып алууга мүмкүнчүлүк алат. Бирок ошол эле учурда ал жердеги кожоюндары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт же чарчы метр жерге башка дагы чарчы метр жер алмашат же болбосо акчалай берет. Анан долбоор боюнча жаңы үй салат. Ошол эле учурда мамлекет тарабынан көзөмөл болот. Биринчи кезекте жашоочулардын кызыкчылыгы эске алынат. Атай кетсек, 2024 жылдын аягына чейин Кыргызстанда 2 миллион чарчы метрге жакын жер пайдаланууга берилет. Бул рекордтук көрсөткүчкө жетери кошумчаланды.